Саламатсыздарбы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Ободо Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинин 3-чү бөлүгү. Канат анабай Гүлсарың үчүн алып коелу. Ал болбосо бүгүн бизде мөрөй жок болчу. Ай, алиге карагер, айгыр тимеле жеби ичүүдөй атырлат, жаны бар. Чалан деси дагы куп келишкен экен, алгыр куштай болуп. Көрөрсүңөр, ал алыска чабаров. Анын растечи, бирок менин көз алдыман алигиче жанагы улакталып, Гүлсарынын кайрып салганы кетпейт. Тимеле муңдуу чөптөн пас болуп, көшүлүп чуркады го жаны бар. Карап туруп, кумарын бир канды да. Эмнесин айтасың, илгери жоо чапкан баатырлар минген ат ушунчалык эле болгондур да. Ат эмейли дул-дулго чиркин. Танабай, Гүлсарын үйүргө качан кошосуң? Азыр да азынап чуркап жүрөт, бирок али эртедир. Келерки жаздан үйүр кайрыр кези келет. Күзүндө агытам, кубат алсын. Кызган көкбөрүүчүлөр бүгүнкү маарекенин тамашасын, жоргонун өнөрүн сөз кылышып, көпкө отуруп алышты. Гүлсары болсо сыртта тери кургап, жүнү жабышып, чыйрыккандан ооздугун кемирип турду. Ансыз да бүгүн таң ашаар түнү. Ал ачкачылыктан кыйналбады. Санети талып, эки колу өзүнүк эместей, туяктары дале ысып күйүп, күндүзгү калың дуу, күнгө жетчүдөй дымактанып, чабыштын эпкини кулагынан жаңырып, башы гүлдөйт. Айкайлаган жоон топ дале кууп келаткансы кандай сезилет. Маал менен силт этип чоочуп алат. Куш куруп кулактарын тикчейтет. Ушул азыр көк тылаңды жайытта жүрсө, кычышкан жоонун төшөп, оонап, анан туруп силкинип албас беле. Анан үйүргө кошулуп, шашпай оттоп жүрбөс беле. Ошону эңсейт жорго, бирок зарыктырган ээси үйдөн чыгаар эмес. Акыры бир маалда үйдөн Танабай чыкты, теңсиле басып. Оозунан каңырсыган ачкыл жыт бур этти. Ал кээде ушинтип жыттанып калчу. Бирок жыл өтөр, Гүлсары башка кишинин колуна тээр. Ошондо ал кишинин оозунан бу жыт дамамат кетпес. Акыры Гүлсары ушу жытты жек көрүп кетээр. Танабай жоргонун жанына келип, ыйык жалын сала алады. Тердиктин астына колун сойлотту. Кичине муздап калыпсың го? Чарчадыңбы? Мен да өлөөрчө чарчадым. Акшыя карабай эле кой, сенин урматыңа деп кичине ичип койдум. Майрам эмеспи? Аша чапкан жерим жок. Аз эле иштим. Билип кой, чене менен ашпаймын. Согушта жүргөндө да ашкере ичкен жан эмесмин. Кой Гүлсары, жаман көзүң менен караба. Азыр жылкыга кетебиз, анан аябай дем алабыз дейсиң. Танабай ушинтип сүйлөшүп туруп, жоргосунун басмайылын тартты. Үйдөн чыккан беркилер менен кош айтышып, дагы бир аз кармалды да, анан баары аттанышып тарап кетишти. Айыл түгөл уйкуда. Түн коюну тынч, терезелер караңгы. Айыл үстүндөгү айдоо тараптан трактордун тартыраганы угулат. Ай чоң шашке болуп, тоо чокуларынын үстүнө келиптир. Баг ичинен гүлдөгөн алма ак шоокум. Кандайдыр бир жерден булбул үнү кобулжойт. Негедир бир айылдын жалгыз булбул окшойт. Сайрап алат да, саамга өзүнүн тыңшап токтой калып, кайра кобулжутуп кирет. Танабай эрксизден тизгинин тартты. Пай, ушундай түн болорбу? Деди ооз учунан күбүрөп. Түн жымжыртын карачы. Анан тиги булбулду. Түшүнөсүңбү Гүлсары? Кайдан түшүнмөксүң? Сенин ашыкканың үйүр. А мен болсо, мен эмне кылам? Я, менчи? Экөө дүкөндүн жанынан өттү. Эми четке көчө менен жүрүп отуруп, өзөнгө чыгуу керек. Ары жагында жылкы жатат. Бирок ээси тизгинди негедир башка жакка тартты. Ортоңку көчөгө түшүп алып, этегине чыкты. Баягы тааныш келиндин үйүнүн жанына барып, тайсалдагандай токтоду. Ушул үйдүн кичине кызын ээрчип жүрчү күчүк жүгүрүп чыкты да, чебелене үрүп алып, кайра куйругун шыйпаңдата бат басылды.
Ээр үстүндө Танабай үн чыкпады. Ойго батып кеткенсиди. Анан бир маалда күрсүнүп алып, тизгин какты. Жорго андан ары жүрүп берди. Танабай аны чоң сайдагы өзөнгө бурду. Жолго чыккан соң аттын жүрүшүн ылдамдатты. Гүлсарынын каалаганы да ошол эле. Үйүргө эртерээк жетип кошулууга ашыгып, түн ортосунда тынч жаткан кара жолду дүпүлдөтө сабап жөнөдү. Чабынды саздан өтүп, өзөнгө кирди. Жээктеги шагыл ташка тийгенде ат такасы чакылдады. Суу шаркырап, мөңгүдөн бери күн көрбөй келгенге сөөк какшатып турган экен. Кечиттин ортосуна жеткенде ээси жоргонун тизгинин тартып, кайра артка шарт бурду. Жаңылып жатабы деген кыязда Гүлсары суулугун карыштыра тиштеп, башын чулгуду. Кайра артка бараар кандайга жаты бар эле? Ушинтип эле аркы терки бастырып жүрө береби? Бирок санга камчы чап жабышты. Камчы чапканды Гүлсары такыр жактырчу эмес. Ачуусуна чыдабай, ооздугун кырсылдата кемирип, бирок кайрылып артка жүрүп берди. Кайрадан алиги чабынды саздан өтүп, жолго чыгышты да, кайрадан алиги келиндин үйүнө келишти. Келерин келип алып, ээси дагы тайсалдады. Тизгинди биресе мындай, биресе тигиндей тартты. Жорго эчтеме түшүнбөдү. Чоң короонун дарбаза түбүндө турду. Дарбаза дегидей анысы деле жок экен. Эки жагындагы босого мамы гана турат кыйшайып. Жанагы күчүк чаңкылдап, дагы үрүп келип, дагы шыйпаңдап айланчыктап калды. Үйдүн терезелери караңгы, жымжырт. Танабай аттан түшүп, жоргосун жетелеген бойдон терезе түбүнө барды. Акырын чертти. Бул ким? Деди. Үн ичкериден. Мен Бүбүжан, ач. Уктуңбу, мен деймин. Ичкериден шам күйүп, терезе бүлбүл күйгүн болду. Сенсиңби? Түн катып кайдан жүрөсүң? Деп Бүбүжан эшик ачты. Үстүндө жакасы ачык ак көйнөк. Колоң чачы ийнинен төгүлүп турат. Жыпар гүлдүн жыты аралаш жылуу төшөктөн туруп келген аял денесинин жыты бур этти. Кечирип кой, деди Танабай апкарып. Көк бөрөдөн кеч кайтып, аябай чарчадык. Ат жүрбөй калды. Таң ашырсам болор эле. Конушабыз, өзүң билесиң. Бүбүжан үндөбөдү. Көлөкө түшүп кайра ачылып турган булактын түбүндөгү мөлтүр таш сымал келиндин көздөрү бир жарк этти да кайра көлөкөлөндү. Жаныма келип, омурооңдон сылаар деп жорго турду күтүп. Бирок ага да келбеди. Ичики, деди Бүбүжан, дир эткен ийнин коушуруп. Эмне турасың? Кантейин эми, кирбейсиңби? Тапкан шылтоосун төгүнүнөн болоюн-ай, деп Бүбүжан акырын кыт-кыт күлдү. Баладан бетер тайсалдап, атыңан түшпөй али турасың? Эмне турасың? Чыдай албай, күйүп жанып мен жаттым. Мен азыр атты байлап коеюн. Теги бурчка байла. Ээсинин колу минтип, эч качан калтырачу эмес. Шашкалактап суулугун чыгарды. Анан кош басмайылдын бирин бошотту да, экинчисин унутуп кетти. Бүбүжан экөө ичкери кирип, эшик жабылды. Терезедеги жарык да өчтү. Бейтааныш короодо байланып, жорго жатыркап турду. Толгун айдын ак жуумал шууласы теребелди чайган. Пас дубалга ээк арткан калыбында Гүлсары теги сүткө жуунгандай шаңданган кырка тоону карайт. Кулагын бирде жапырак алып, бирде тикчийте түн коюнун тыңшайт. Арыкта суу шылдырайт. Айыл четиндеги айдоодон баягы жалгыз трактордон татыраган угулат. Жакын жердеги бактан жалгыз булбул дале безеленет. Дубал түбүндөгү алмашагынан ак гүлдөр көбөлүп, Гүлсарынын жалына конуп жатты. Түн коюну шоолаланып баратты. Жорго салмагын бир бутуна алмаштырып, кожоюнун көп күттү. Дал ушул жерде нечен ирет таң атырып күтөөрүн ал азыр билбеди. Таң кулан ийиктенген кезде гана Танабай үйдөн чыгып, жылуу колдору менен жоргону ооздуктады. Келинден келчү жыпар гүлдүн жыты анын колунан чыттанды. Танабайды атказганы чыккан Бүбүжан анын балбан кучагына батып турду. Танабай кыса кучактап көпкө сүйдү.
Болду чеми, мурутуң кытыгылап жиберди, деп ысык шыбырады келин. Жөнө эми, таң агарып кетти, деп коштошуп ал тулгуну берген. Бүбү, бери келчи, деп Танабай аны кайрадан чакырып алды. Сылап койчу жоргону, сага ылым талап турат. Жорго экөөбүздү аяй жүрсөң, алда унутуп барткан турбайымбы деп күлдү Бүбүжан. Карачы, үстүнө алманын гүлү жаап салыптыр. Анан Бүбүжан эркелетип, жылуу сөздөрүн айтып, баягы Торукашка Байталдын эриндериндей жумшак, сезимтал колу менен сылап турду. Өзөндөн өткөн соң Танабай созолонтуп ырдап кое берди. Ээсинин ырын жактыргандай жорго дагы кулак жапырып, жайыттагы жылкыга ашыгып тапырата жөнөп берди. Бу жаздагы май түндөрү Танабай жолдуу болуп жүрдү. Жылкы жаяр түнкү кезегиде ушул айылга туш келген. Жорго үчүн дагы түн жоругу башталды. Күндүз оттойт, дем алат, түнкүсүн ээси минет да жылкыны коктуга өрдөтүп салып, Бүбүжандын үйүн көздөй салат. Таң үрүл-бүрүлдө экөө жылкы барымтачылардан бетер көз далда көмүскө жол менен салып уруп жылкыга жөнөйт. Танабай жылкыны биримерип түгөлдөп алат да анан көңүлү тынат. Баштапкы түндөрү Гүлсары мүчүп да кеткенсиди. Караңгы кирери менен ээси алиги келиндин үйүн көздөй ээлигип жөнөсө, таң алды жылкыга жеткенче шашат. Түн катып бөрү жортчу жолсуз жер менен жазылып, жорго сала албай жүдөп жүрдү. Бирок айлаганча ээсинин каалоосу. Гүлсарынын каалоосу башка. Эр көзүндө болсо эч качан жылкыдан бөлүнгүсү жок. Айгыр заты күйгө толуп келаткан кези, азырынча үйүр кайраган айгыр менен эптеп батышып жүрөт. Бирок экөө тең бир бээни шынаарлап калышса, азынап беттеше түшөт. Гүлсары майтарлар түрү жок. Мойнун дүгдүйтө ийип, куйругун көккө чычайтып, үйүрдө тегеренип көйрөңдөнө кетет. Аба жаңырта азынап, көзү түшкөн бээни капталдан чымчый тиштеп шынаарлайт. Байтал бейлерге Гүлсарынын бул кылыгы жагат белем. Карт айгырды ого бетер кызгантып, жоргонун омуроосуна тыгылышат. Үйүр башы карт айгыр каардуу, нечен ирет Гүлсарыны чайнап сала таштаган. Бирок Гүлсарыга бул түндөрү акыйып, Бүбүжандын короосунда байланып тургандан көрө, үйүрдү четтей жүрүп, бээ кубалап, айбансак айгырдан жапа чеккени жакшы көрүнөт. Ошону эңсеп тынчы кетет жоргонун. Тыбырчылап жер чапчыйт. Анын туюмун бирөө туярынан түңүлгөн соң, акыры тынч туруп берет. Түнкү жоортулдардагы качанкыга созулмагын ким билет? Эгер кийинки бир окуя болбогондо. Ал түнү да жорго адатынча короодо шыптан чыккан устунга аса байланып, үйүрүн сагынып жүрөгү өйүп, ээсин күтө-күтө түңүлгөн соң үргүлөп турган. Асманды булут каптап, түн караңгы, үлп эткен жел жортпой аба дымыктырат. Бир окумда уйкусунун ортосунда Гүлсары бак дарактардын шуудурай түшкөнүн тойду. Каплет келген чоң кара канат желпип өтүп, тал теректин баштары ийилип, короо ичин шамалдын катуу эпкин урду. Бош турган чаканы тоголото коюп, калдырата айдады. Жипте илинүү кирлерди жулуп алып учурган бойдон кетти. Босогонун оозунда жаткан күчүк каңшылап, бекинер жер таппай далбастап калды. Жорго кулак жапыра кошкуруп алды да, тыңшай катып калды. Эгин дубалдан арта салып, кулагын тик чийте, тигил түпөйүл гүөлдөп келаткан туюк түндү теше тиктеп турду. Аңгыча байтерек сынып түшкөнсүп, караңгы түн чатырап, дал төбөдөн күн күркүрөп, чагылган кара булуттарды кесип өттү. Караны шөөр шатырата төгүп жиберди. Гүлсары күтүүсүз камчы жегендей байлоодон бир жулкунуп алды да, алыстагы үйүрүнөн коркуп кишенеп ийди. Өз тукумун коркунучтан коргоо деген табыгый сезими көкүрөгүн сайып өткөнсүдө. Ошол сезим алыстагы үйүргө шаштырды. Байлоодон жулкунуп, жер чапчып, үст-үстүнө кишенеп, бир ордуна карыштырып жиберген кыл чылбыр менен алышты. Үйүрдүн дабышын угууга зар болуп, ичи туйлап чыкты. Караңгы түндү буркан-шаркан түшүргөн
добул келди. Атаганат, ошондо кылчылбырды үзүп кетсе гана. Уйгу-туйгу караңгы түндө эшик шарак ачылып, үйдөн ак көйнөк, ак дамбалчан ээси чуркап чыкты. Артынан ак көйнөкчөн аял чыкты. Кара нөшөр тийгенде кубаңдаган экөө заматта карая түштү. Чагылган бир жарк эткенде экөөнүн шөмтүрөй түшкөн кубакай элестери, алаңдаган көздөрү, борон жулмалап шарактаган эшик көрүнө түштү. Так-так деп бакырды Танабай, чылбырды чече албай карбаластап. Бирок эси чыккан жаныбар ээсин тааныбай калган сыяктуу. Дабышына кулак салар эмес. Кайранын өзүнө атырылып, так секирип дубалды чапчып, байлоодон жулкуна берди. Танабай эки колдоп башын калкалап, дубалды бойлой уурдана жетти да жылууга сылды. Чеч, бол деп айкырды. Келин чылбырды бошотор замат азынаган айгыр жал тартына секирип, Танабайды короо ичине сүйрөп жөнөдү. Камчыны, тез, камчыны! Бүбүжан камчыга жүгүрдү. Токто, арам өлгүр, союп салам! Дебес үчүн жей албай, жинденген Танабай камчы сап менен жоргону тумшкап берип калды. Эптеп ээрге минсе тезирээк жылкыга жетсе. Жылкы эмне болду? Добул жылкыны кайда үркүтүп кетти? Танабайдын ою уйгу-туйгу. Жоргону да алып учуп жулкунткан айгырдык дем дымагы ошол үйүр болчу. Бул алааматта ал көз ачып жумганча үйүрүнө жетмекчи. Ошол үчүн азынап, ошол үчүн аба чапчып, так секирип жатканы. Кара нөшөр алан сайын дүйнөнүн төрт тарабынан жаап, калың төгүп, чагылганы жаркылдап, түн алай дүлөй. Карма! Деп Танабай Бүбүжанга бакырды. Келин эптеп жылоого колу жеткенде ээрге ыргып минди. Ал минбеди, ыйык жалдан алып, каргыганча Гүлсары да жылоодогу келинди көлчүккө сүйрөп салып, короодон чыга атырылып жөнөп берди. Эми жорго оозун чойгон суулукка да, омуро ачыштырган камчыга да, ээсинин бакырган дабышына да моюн бербей, тек сокур сезим менен багыт алып, жол таап, чаба жааган нөшөрдү, омуроодон тешкен кара буроонду как жарып чапты. Айгырга алы жетпей калган Танабай суу болгон көйнөк дамбалы көкүрөккө жабышып, жонун чыпылдата ургулап, шамал менен жамкырдан көзүн ача албай баратты. Аманат болуп калган үстүндөгү ээсин жорго буура кандаган өзөндөн буйдалбастан алып өттү. Чагылганга тийгизбей, чырканак бадалга тыттырбай, кез келген аңга жыкпай каргып, албууттана чапты. Не бир жарышта болсун, же аламан байгеде болсун, Гүлсары будобулду түндө чапкандай учуп күйүп жүгүргөн эмес. Алкына чуркап алган айгыр караңгы түндө аны кайда алып баратканы Танабайга беймалим. Бетке көзгө чаба жааган жаан көөдөнүн куйкалаган өрттүн алоосу сыяктанды. Үйүр кантты? Жылкы кайда кетти экен? Кудай, ылдый темир жолго эпкиндеп жүрүп кетпесе болгону. Калың топко кагышып, поюз кулабагай эле. Алла, жар боло көр. Колдой көр арбак. Сүрдүгө көрбө, Гүлсарым. Жеткир мени жайытка, жеткир жылкыга. Деген ой гана жер сабаган ат туягы сыңары мээсин сабап баратты. Төмөнкү жайытта караңгы түндө ак жалын менен аймалап, ак боор жылан өңдүү чагылган оттору ойноктойт. От өчөр замат караңгылык кайра чүмкөнө калып, түн күркүрөйт. Добул жаан бетке урат. Жарк этет да жалп өчөт, жарк этет да жалп өчөт. Алан сайын Гүлсары асман чапчып, чарк айланып, азнап алат да, оозун араандай ачып, кайра аркырап жөнөйт. Айгыр үйүрүн издеп, эси чыгат. Жооп табыш күтүп жинденет. Кайдасыңар? Кишенеп жооп бергиле деп барат. Ага жооп кайтарып күн күркүрөйт. Алан сайын Гүлсары үстүндөгү аманат ээсин сезбей караңгыга бой урат. Добул жарып үйүрүн издеп чабат.
Жарк этет да жалп өчөт, жарк этет да жалп өчөт. Добул таңга жуук араң басылды. Чок муруктушкан кара булуттар тытылып тарай баштады. Бирок асмандын чыгыш тарабы дали күркүрөп, өксүгүн баса албай жаткан сыйт. Добул сабап эси огон кара жерден буу көтөрүлдү. Чагылган жылкыны топтоп, ойдо кырда жылкычылар жүрөт. Танабайды болсо зайыбы издеп чыккан. Издеп эмес, күтүп чыккан. Ал түнүндө эле аттанып, коңшулары менен Танабайга жардамга чапкан. Жылкыны таап, жар тоюгуна камап турушту. Бирок Танабай көрүнбөдү. Жылкысынан адашып калганыбы дешти башкалар. Аялдын сезими анын адашпаганын тойду. Жерге шуула киргенде шөмтүрөп келаткан Танабайды көрө коюп, коңшунун баласы: "Тигине, Жайдар апа, Танакем келе жаттыры?" деп кубанып, алдын тосо чапканда, Жайдар ордунан козголгон жок. Адашып кайткан эрин ат үстүндө үнсүз карап күтүп турду. Түнү бою алыстап, шайы кеткен жоргонун үстүндө үнсүз, тилсиз, денесине чапталышкан суу көйнөк дамбалчан, үрпөйүп жылаң баш, түрү суук Танабай келатты. Астындагы Гүлсары оң колунан аксап алган. "Биз сизди издеп жүрбөйбүзбү?" деди бала кубанычы койнуна батпай. "Жайдар апамын, тынчы кетти аябай." Бала деген ушуда. "Адашып кеттим" деп күңк этти Танабай. Эрди катын ушинтип жолугушту. Бири-бирине лам деген жок. Тиги бала жылкыны туюк жардан айдап чыгарууга кеткенде гана аялы акырын унчукту. "Кийине чыгышка дагы шайманың келбептир го байкуш. Дамбал өтүкчүң келгениңе да шүгүр. Я уялсаң боло. Жээликкендей, же бир жаш болсоңчу. Балдарың эр жетти, а сен?" Танабай унчукпады. Унчукканда не демек? Ал ортодо алиги бала жылкыны кайрып келди. Кудай жалгап, кулун тайы менен үйүрдүн туягы түгөл чыкты. "Жүрем Алтыке, журтка баралы" деп баланы чакырды Жайдар. "Бүгүн силерде да, бизде да жумуш көп. Үйлөрдү бороон кулатып кеткен. Баш аягыбызды жыйнап алалы." Анан Танабайга акырын айтты: "Сен ушу жерде эле бол. Кие турган, жей турган бирдеме алып келип берейин. Ушу түрүң менен элге кантип көрүнөсүң?" "Тиги этекте болом" деди Танабай күңк этип. Жайдарлар жөнөп кетти. Танабай жылкыны төмөнкү жайытка айдап жөнөдү. Күн көтөрүлүп, аба жылыды. Тала бууланып, жандана баштады. Жамгырга жуунган жашыл ыраң жаш чөптөрдүн жыты буруксуду. Жылкы жайбаркат бөртө желип, жылга жыбырттардан өттү да күдүрөйгөн боорго көтөрүлдү. Танабайдын алдынан өзгөчө бир дүйнөнүн пардасы ачылгандай болду. Каз боор булуттар тиги чыгыштын көк жээгинде каалгыйт. Төбөдө көк асман томуктай булутсуз, күн нуруна чайынып, түпсүз. Көз учунда кең талаанын түзүндө түтүн булатып чубалжыган поезд кетип баратат. Танабай аттан түшүп, өскүлөң чөптү кечип бир аз басты. Аяк астынан боз торгой шыр ушту да бийиктикке көтөрүлүп сайрап кирди. Башын салаңдатып келаткан Танабай бир маалда күппете жерге жүз төмөнүнөн кулады. Гүлсарат эч качан ээсине минтип мөгдөп жатканын көргөн эмес. Танабай жер кучактап, ыйыгы дир-дир кагып, ыйлап жатты. Ал уяты менен кайгысына чыдабай ыйлады. Өмүрүндө бир келген бактысынан түбөлүк кайра айрылганына ыйлады. А үстүндө болсо боз торгой сайрайт. Арадан бир күн өткөн соң жылкы тоого бет алды. Эми бул жайытка келерки жазда гана кайрылып келет. Чубаган көч өзөн бойлоп айылды жакалай жүрдү. Коро-коро кой, үйүр-үйүр жылкы, жүк арткан төөлөр менен аттар, ээрде термелген аялдар менен балдар, барак жүндү дөбөттөр күрпөң жортот. Жылкычылар айт-айттап, койчулар кыр ойлоп, жылкы кишенеп, кой маарап, жайлоого бет алган көчтүн шаңы өзгөчө. Танабай жылкысын чоң саз менен айдап отуруп, кече жакында эл майрамдап, улак тарткан жайыкка чыкты. Каптал жакта калып бараткан айылды бурулуп карай албады. Бир маалда Гүлсары көнгөн адатына салып, айылды көздөй,
айыл четиндеги үйдү көздөй бура тартмакчы болду эле. Ал айыбына ачуу камчы жеп алды. Ошентип баягы тургашка байталдын эрининдей жумшак колдуу келиндин үйүнө ал экөө кайрылбастан кете беришти. Калың жылкы бөкөн жортуш менен шашпай баратты. Ээси кадимкисинче ырдаар бекен деп күттү Гүлсары. Бирок Танабай ырдабады. Айыл артта калды. Кайыр кош айыл. Алдыда улуу тоо. Көрүшкөнчө эсен жат кең тала. Келерки жазга чейин кош бол. Алдыда улуу тоо. Түн ортосу жакындап калды. Гүлсары мындан ары жүрө алгыдай эмес. Ушу жардуу сайга мүргүп жеткенче миң токтоду. Эми сайдан чыгар дарманы жок. Мындан ары атты кыйноо кажетсиз экенин Танабай да түшүндү. Гүлсары кыйноодо жаткан адамдай болуп онтоп турду. Анан төрт аягы бүгүлүп жата кетти. Танабай дагы жолтоо болбоду. Муздак жерде жорго башын чулгуп, кээде жерге ургулап онтоп жатты. Чыйрыгып үшүгөндөн бетер калчылдайт. Эси кеткен Танабай үстүндөгү тонун чечип жоргосуна жапты. Кыйналдың го байкушум. Катуу кыйналдың го, үшүдүңбү? Эч качан үшүбөгөн сен, эми үшүдүңбү? Деп Танабай оозуна келген бирдемелерди күбөрөй берди. Гүлсары бирин да уккан жок. Көөдөнүндөгү жүрөгү башын тээп жаткансып. Эки чыкыйдын ортосунда бирде аптыга, бирде үзүлө кагат. Тум туп тум туп деп куду куугандан качкан үйүр топ жылкыдай арыдан бери сүрдүгө кагат. Тоо артынан чыккан ай дүйнөсүндөгү тумандуу мунарыкта жылбай токтоп калгансыйт. Көктөн жалгыз жылдыз ушту. Үнсүз шуулдап түшүп, куйругу үзүлдү. Өзү өчтү. Сен жата тур, мен куурай терип келейин, деди чал. Былтыртан калган бирин серин каксуу куурайды түн ичинде кайсалап, Танабай көпкө жүрдү. Бир кучактай отун алгыча колуна кирбеген тикен калган жок. Ага көңүлү толбой сайдын таманына түштү. Кереги тээр деп бакисин ала басты. Темселеп жүрүп, чоң түп жылгынга туш болгондо кубанып кетти. Нагыз оттун ушул эле. Гүлсары от жанына жолобой качаар эле. Эми антер алы жок. Кайра жан тарткансып, оттун табына жылынгансып, каптаган түтүнгө бышкыра албай тим жатты. Танабай отко жылгын менен кара куурайдан алмак салмак таштап коюп, каптын үстүндө отко колун кактап, үнсүз отурду. Окто текте туруп, аттын үстүндөгү тонду оңдоп жабат да, от башына кайра отурат. Гүлсарынын дене бою жылып, калчылдаганы басылды. Бирок сары закым мунарык көз алдынан кетпей, көөдөнү кысылып, дем алышы кыйындай берди. Ал олонгон жалын биресе гүл кайсалап, өчүңкүрөп, биресе дуулдап күйүп, караңгы түнгө чатырата учкун чачат. Каршы алдында отурган чал, эзилтен берки ээси Танабай бир көрүнсө, бир көрүнбөй алоо менен кошо титрейт. Эсеңкирип жаткан жоргого ошондо ээси экөө караңгы түндө кара добулду какчарып чаап бараткандай сезилет. Жорго кээде көк чапчып азынап, чарк имирлет, үйрүн издеп кишенейт, бирок үйүрү табылбайт. Алыстан асманды чатырата тилген чагылгандын ак алоо жарыгы жарк этет да жалп өчөт, жарк этет да жалп өчөт. Малчынын бул жарыктуу үнүдөгү түйшүгү анчалык эле кыямат эмес дегенсип, кыш өтүп, өлбөгөн кулга жаз келди. Эми күн жылыйт, адам акка, мал көккө жетет. Анан кыштын кыяматын күзгө дейри биротоло унуткараар майрам келет. Майрамдын таң тамашасы башталат. Ага чейинки, же андан кийинки деле жанды көп кейитпес күнүмдүк иштер жүрөр. Мал төлдөр, төл телчигер, анан кыркын бүтөр. Жан жыргачу жайлоо кайдасың деп, желе тарткан көчөр. Ошентип күндөлүк чарба турмуш өтө берер да,
ал ортодо ар кимдин керт башынан жеке тагдырлар уланаар. Сүйүү менен ажыроо, туулуш менен өлүм ээрчий жүрөт эмеспи? Мындан башка да майда тиричилик бар. Баласы жакшы окуса кубанып, интернеттен окусу начар деген жайсыз кабар алса капаланаар. Өз колунда жүрүп окуса жакшы окур беле деп ойлоор. Антишке малчынын шарты гана. Дегенкиси ушундай аз кубаныч, көп түйшүк менен жүрүп, баштан өткөн ызгаарлар унутулат. Жут, малдын өлүм житими, көк шыргалаң, көктөм, жыртык үй менен суук короо кордугу келерки кышка чейин эстен чыгып, маалымат отчет кагаздарында гана калат. Бирок антип минткенче борошон буурул буура минген кыш кирип келер. Малчы байкушту ойдогусун ойдон таап, тоодогусун тоодон таап, унутчаактыгынын жазасын берер. Бул 20-кылымда деле кыш илгеркисинен жазбай каардуу келатат негедир. Ошентип кайра жаз келди. Арык торук көтөрүм болуп кыштан чыккан мал кыштоодон чыгып, көк кубалап, талаага жайылып кетти. Ушу жазда Танабай Гүлсарны үйүргө салды. Минбей аяп, өнтөлөп багып, жаратып, айгыр улам күчкө толгон сайын көөнү кубанып жүрдү. Гүлсары да үйүргө карамдуу, кулунтайга кайрымдуу, чокчуңдаган бейлерге каардуу айгыр болду. Мойнун дүгдүйтүп, жер чапчып, үйүрдү чаркы берип, ит куш келе калчудай көз акшыңдайт. Кокус чоочун көз же алыстан түрү суук караң көрүнсө, үйүрдү далдаа жерге сүрөт. Гүлсары үйрүп жүргөндө жылкычынындагы көңүлү ток. Ошол кышта колхоздо өзгөрүштөр жүрдү. Чоро оорукчал болуп кеткен соң, ишин өткөрүп, райондун ооруканасына жатып калган. Ордуна райондон жаңы башкарма келген. Чоро байкушту эски жүрөк оорусу ашкере жараксыз кылып салды. Танабай досунун көңүлүн сурап, районго бир чаап барууга камынып эле жүрдү. Бирок куу тирликтен колу бошободу. Малчы да, көп балалуу катын мисал эмеспи? Күндүр-түндүр малына каралаган. Айрыкча кыш менен жазда иши кычайт. Мал жарыктык, же машина эмес, моторун өчүрүп салып, басып кете бергидей. Акыры ошентип жүрүп Танабай райондогу ооруканага бара албады. Мурдагыдай жардамчысы да жок. Аялын жардамчы кылып жаздырып алган. Эмгек күнгө жаратылуу эчтеме тийбесе, бир адамдын тапканынан көрө эки адамдыкы артык эмеспи? Күн күрөштүн камы да. Жайдардын болсо эмчекте баласы бар. Ал кайдан жылкы кайтарсын? Күндүр-түндүр аттан түшпөгөн Танабай өзү. Коңшу жылкычылардын бирөөн карай тур деп суранмакчы болуп жүргөн тапта Чоро ооруканадан чыгып келиптир деген кабарды укту. Ошону менен Танабай аялы экөө Чорону тоодон түшкөндө барып көрмөкчү болушту. Анан минтеп тоодон түшүп, жакадан конуш алып, жайып таап жайланышканча бир окуя болуп кетти. Аны Танабай ушул азыр эстесе дагы ызасына чыдабай онтоп жиберет. Жоргонун даңкы өзүнүн шору. Даңкы алыска тараган сайын чоңдордун көзү кызарат. Ошол түнү Танабай жылкыны таңкы салкын менен жайытка айдап салып, шашкелик чайга кайтып келген. Кичинекей кызын тизесине кондуруп, аялы экөө тиричилигин сүйлөшүп, чай ичип отурган эле. Интернетке барып, баласын көрүп келмек болуп, кайра тартканда, станцияга кайрылып, үйдөгүлөргө көйнөк кече ала кетмек болуп, акылдашып отурган. Анда эмесе жоргону токуйун деди Танабай чайдан уурдап. Болбосо бүгүн кайра жетип келе албасмын. Жоргого бул жазда мингеним ушул болсун. Мындан кийин тийбейин. Өзүң бил деди аялы. Сырттан дөөр тогулуп, ат чандар келаткандай болду. Чыкчы деди аялына Танабай. Киши келатабы? Аялы сыртка чыгып кайра баш бакты. Ыбрайым ферма келатат. Жанында дагы бир бала бар. Танабай ордунан ыргылжың туруп, кызын көтөрө сыртка чыкты. Жылкы фермасынын башчысы Ыбрайымды Танабай көп жактыра берчү эмес. Бирок келаткан мейманды тосуп алыш парз эмеспи? Эмнеге жактырбаганын Танабай өзү да ачык билбейт. Бир көргөнгө Ыбрайым деле жексур эмес, адамдын ичи коюнуна кирип купшуңдап турат. Бирок колдон суурулма жайы бар. Жумушунун
көзүн таап иштебейт. Эсеп-чоттон башка түйшүгү жок. Фермада жылкычылык иштин эмне болуп жатканын эч ким билбейт. Партиялык жыйналыштарда бул тууралуу Танабай нечен рет айтып чыккан. Анда Ыбрайым куп деп отура берет. Рахмат, көзүмдү ачтың деп ыраазычылык кылат. Бирок эртеси өзгөрүп кеткен эчтеме жок. Дагы да болсо чоро өзү тандап койгон жылкычылар ак ниет экен. Өздөрү менен өздөрү болуп, малды кор кылбай багып келатат. Ыбрайым аттан түшүп, кош колдоп салам айтты. Ассалому алейкум, бай. Жылкычылардын баарын бай деп коёр адат эле. Алейкисалам деп Танабай токтоо учурашты. Мал жан аманбы? Жылкы кандай? Танаке, өзүңөр жакшы жатасыңарбы? Деп Ыбрайымдын майланышкан жалпак бети күлкүгө жайылып, жат болгон сөздөрү чууруду. Шүгүрчүлүк. Кудайга тобо, сиз барда менин убайымым жок. Үйгө киргиле. Жайдар меймандарга кеңейтип кийиз салып, үстүнө бөстөк төшөдү. Ыбрайым Жайдарга дагы жалпаңдап жатты. Арбаңыз, Жайдар байбиче. Аман эсен турасыңарбы? Байыңызды жакшы багып жатасызбы? Амансыздар. Жогору чыккыла, төргөткүлө. Баары жайланып отурушту. Кымыздан кой, деди Танабай. Кымыз ичишти, аркы теркине сүйлөштү. Азыр чарбанын берекелүүсү эле 4 түлүк мал болуп калды. Жазда жайда сүтү бар, эти бар дегендей деп отурду Ыбрайым. Мал береке эмеспи? Болбосо өндүрүштү же башка жумушту карагылачы, элди жутатып жиберди. Ошол үчүн бу кезде малчылыктан артык жумуш жок. Я, туура айтамбы, Жайдар байбиче? Жайдар башын ийкеди. Танабай унчуккан жок. Ал ансыз да билет. Малчынын жагдайы жаман эмес, анын кадырын биле жүргүлө. Малчылыкка койгон менин кадырымды дагы унутпагыла деп Ыбрайым кези келген жерлерде айтып калат. Элдин баары эт менен сүттү кубалап кетсе, анда калгандар эмне болот дегиси келди Танабай. Качанка эл бекер иштеп, курбооз калып жүрө берет? Согушка чейин мындайды ким көрүптүр? Күз келгенде ар бир үй 2-3 арабадан буудай түшүрүп алышчу эмес беле? Азырчы? Азыр кабын колтугуна кысып, каерден дан табылар экен деп самсып жүргөн кишилер. Эгинди өздөрү багып, оруп жыйып берип, өздөрү куру кол калышат. Ушундай да иш болобу? Тек жыйналыш менен, курулай сөз менен калкты качанкыга чейин асырайсыңар? Ушу эмгекчилердин мээнет акысына куру сөздөн башка эчтеме бере албаган убайымдан Чоро байкуш жүрөгүнөн кесел таап, жарымжан болуп калды. Бирок санаркаткан бул ойлорду Ыбрайымга айтпа бекер. Андай ырбак сөздү азыр козгогусу да келбеди. Ал меймандарды эртерээк аттандырып жиберип, жоргону токуп, жарыкта кайтып келип калыш үчүн эртерээк жүрүп кетүүнү ойлоп отурду. Булар эмне жумуш менен келди экен? Озунуп суроону оңтойсуз көрдү. Сени таанай албай отурам иничек. Абалак маркумдун баласы эмессиңби, деди Танабай, баятан бери унчукпай отурган бозуланга. Ооба Танаке, ошо кишинин баласымын. Мезгилдин куштай учканын карачы, жылкычылыкты көрүп, кымыз ичкени келгенсиң го. Кандай кызык бекен? Жок Танаке, бул бала мени менен бирге келди деп сөздү бөлдү Ыбрайым. Биз бир иш менен келип отурабыз, аны шашпай айтаарбыз. Азырынча кымыз ичеличи. Кымызыңыз кымыз экен, Жайдар байбиче. Буруксаган жытынай жарыктык. Кана, дагы куюп бериңизчи. Дагы да аны муну аңгемелешип бир аз отурушту. Кандайдыр бир жайсыз сөз бар экенин Танабай туйду. Бирок Ыбрайымдын келген жумушун даана биле албады. Акыры Ыбрайым бир кагаз алып чыкты. Танаке, биз бул иш менен, могу кагаз менен келдик. Окуңуз. Танабай ичинен эжелеп окуп жатты. Окуганына ишене албай отурду. Кагаз бетинде шартылдата жазылган мындай сөздөр бар эле. Буйрук. Бакасов жылкычыга, Гүлсары жорго, Мингич күлүк катары ат сарайга жөнөтүлсүн. Колхоз башкармасы. Колу түшүнүксүз коюлган. 5 март 1950 жыл. Күтпөгөн жерден кабылган бул окуяга тилден калгансып, Танабай кагазды 4 бүктөп, гимнастеркасынын төш чөнтөгүнө салды дагы
көп кончук албай башын көтөрбөй отурду. Ичи ачышып, ою уйгу туйгу болду. Ачынында күтпөгөндөй бул иштин эмнеси бар эле? Жылкыны ал эмне үчүн багып, эмне үчүн өстүрүп жүрөт? Колхоз үчүн, жумушка унаа, мен үйгө көлүк болсун деп багып, нечен атты чарбага жөнөтпөдү беле? Анысы рас, бирок Гүлсарыны беришке кантип колу барат? Гүлсарыны кантип бербей алып калардын амалын ойлоп отурду. Жеңил ачуу калтырбай бир жооп табуу керек эле. Ага болбой Ыбрайым чыйпылыктады. Ушу бир болбогон иш менен келип калдык Танаке, деп абай менен жайкады ал. Болуптур Ыбрайым, деди Танабай ага токтоо карап. Бу жумуш эч кайда качпайт. Агөрө шашпай кымыз ичкиле. Айылдын жаңылыктарынан сүйлөй отургула. Аныңыз туура Танаке, эстүү кишинин сөзү. Эстүү? Атаңдын башы, сенин түлкүдөй кууланган амалыңа мен түшө коёрмун, деди Танабай ичинен ызырынып. Кайрадан элдер-селдер маек кетти. Эми ашыга турган жумуш деле жок. Жаңы башкарма менен Танабай алгач ушинтип кездешти. Өзү менен эмес, түшүнүксүз койгон колу менен. Башкарманын өңтүсүн али көрө элек. Ал чорунун алдына келгенде Танабай тоодо жүргөн. Мурун чоң кызматтарда болуптур. Катаал киши экен деген сөз тоого да жеткен. Алгачкы эле жыйналышта жалкоолорду кырамында жоёмун, эмгек күнүн аткарбагандарды сотко берем деп коркутуптур. Бар баленин баары колхоздун майда чарбачылыгында. Жакында чарбалар ирилештирилет. Ошондо абал оңолот. Мени ошол үчүн жиберип отурат дептир. Негизги максат колхоздун иштерин агротехника менен зоотехниканын алдыңкы эрежелери боюнча жүргүзүү. Ал үчүн колхоздун бардыгы агротехникалык жана зоотехникалык илимдерде окууга милдеттүү болуптур. Айткандай эле азыр айылда окуу иши оңолуп, плакаттар илинип, лекциялар окула баштаптыр. Бирок ал лекцияларда чабандар уктап отурса мейли экен. Танаке, биз жөнөйлү, деди Ыбрайым, кандай жооп болорун күдүктөнө күткөнсүп, түлкү тебетейин силкип кийип, өтүгүнүн бырышкан кончун тартты. Эмесе мындай, Ферме, башкармаңа айтып бар, Гүлсарыны бере албайм. Ал үйүргө салынган айгыр. Бээ карар мезгили жакындап калды. Ойбой, Танаке, биз анын ордуна сизге 5 айгыр таап берели. Бир да бээни кысыр калтырбайт. Ошо да кеппи, деп Гүлсарыны азыр коштоп кетерге көңүлү тынып отурган Ыбрайым аң-таң калды. Танабайдан башка бирөө болсо сөз кыскалы. Бирок Танабай деген Танабай, жакын агасын аябаган неме менен эсептешпеске чара жок. Сылап сыйпап сүйлөшпөсө эпке келбейт. Силердин 5 айгырыңардын мага кереги жок. Танабай нымшыган чекесин сүрттү да кичине буулуга түшүп, анан түз айтты. Эмне сенин башкармаң минерге башка ат таба албадыбы? Ат сарайдагы аттар кырылып калдыбы? Жорго айгырдан башка ат көтөрө албайбы аны? Кантесиң Танаке, башкарма деген баарыбыздын башчыбыз. Аны сыйлашыбыз керек. Районго тынбай каттап турат. Ага дагы жогортон кишилер келет дегендей. Башкарманын жүргөнү да, турганы да калктын көз алдында болот эмеспи? Мындайча айтканда. Мындайча кандайча? Башка ат минсе, башкарманын кадыр баркы түшүп калабы? Калктын көз алдында болсо, жоргодон башка ат жарашпайт бекен ага? Жарашсын, жөнү ошондой да. Мына өзүңүз Танаке, согушта болуп келдиңиз. Айтыңызчы, ошо жакта сиз жеңил машина минип, генерал жүк машинеге түшүп жүрдүбү? Арине андай болбогондур. Генералга генералдын шыбагасы, солдатка солдаттын энчиси. Ушундай эмеспи? Бу жерде кеп башка, деп Танабай сөзгө кыскарыла түштү. Эмне үчүн башка келин түшүндүрүп отурамбы? Түшүндүрө да алмак эмес. Жоргонун мойнуна түшкөн сыйыртмак кыса баштаганына ызаланган Танабай чорт айтты. Бербеймин. Жаратпасаңар, мени жылкыдан кууп жибергиле. Көнгөн дүкөнүмө барам. Аерден менин колумдан барсканымды тартып ала албайсыңар. Антпеңиз Танаке, биз сизди сыйлайбыз, урматтайбыз, а сиз
жаш баланын ишин кыласыз? Ушу мүнөз сизге кантип жарашсын? Өзүңүз эле айтыңызчы. Ыбырайым отурган ордунда ойдолой кетти. Маскара боло турган болдум деп ичинен кыжыры келди. Башкармага ушундай бир жорго бар деп айтып, мингизем деп убада берип, белсенип киришкен өзү эле. Эми могу кежирнеме баарын бүлдүрмөй болду. Ыбырайым күрсүнүп, Жайдарга карай жалоорой сүйлөдү. Сиз эле айтыңызчы, Жайдар байбиче. Бир ат деген рас жорго экен. Бирок бир ат деген эмне? Жылкынын ичинде не бир түркүн аттар бар. Каалаганыңды кармап, токуп мине бер. Өзү жаңы башкарма болсо, жаңы жогортон жиберип отурса. Ага сен мынчалык эмне күйпөлөктөп калдың? Деди Жайдар. Ыбырайым оозунан сөзү түшүп, эки колун жайды. Кантпек элек анан? Тартип мага тапшырды. Мен болсом кичинекей адаммын. Өзүм минбеймин. Мага эшек болсо деле жарай берет. Сураңыз мына, абалактын баласын жибербедиби? Жоргону ап кел деп. Ал бала унчукпай башын ийкеди. Мунуңуз дурус болбойт го, деди Ыбырайым. Бизге башкарма кылып дайындап жиберсе, өзү мейман киши болсо, анан айлабыз менен дурустап бир ат таап бере албасак, эл укса эмне дейт? Кыргызда жок жаман жоосун болбойбу? Эл укса уксун деп илкип кетти Танабай. Бүткүл айыл билсин. Мен чорого барып айтамын, ошол өзү чечсин. Чоро бербе деп айтат дейсизби? Бул иш оболо чоро менен келишилген да. Аны кайра ыңгайсыз жайга салбайсызбы? Бекер ал кишини уятка калтырасыз да. Жаңы башкармага баш ийбей, мурдагы башкармага барып, чагым салгандык болбойбу? Анын арты эмне болот? Чоро өзү оорул адам болсо. Анан жаңы башкарма экөөнүн ортосун араздаштырсак. Жакында чоро парторг болот. Башкарма менен бирге иштешет. Ал үчүн экөөнүн ортосун эмитен бузбайлы да. Сөз чоро тууралуу болуп кеткен соң, Танабай унчук албады. Баары үнсүз отурду. Бир маалда Жайдар оор күрсүнүп, берсеңчи, деди эрине. Буларды жолдон калтырбасаңчы. Мына, эстүү кишинин айтар, бай эле ушинтпей. Рахмат сизге, Жайдар байбиче. Көрсө Ыбырайым бекеринен Жайдарга жалпылдап ыраазычылыгын миң кайталап жатпаптыр. Арадан көп өтпөй, ал ферма башчылыгынан көтөрүлүп, колхоз башкармасынын мал чарбачылыгы боюнча орун басары болуп чыга келди. Танабай ээрде үлүрөйүп отурганы менен баарын көрдү. Тигине алар Гүлсарыны кармаганын, жаңы нокту катканын көрүп турду. Гүлсары үйүрдөн кеткиси келбей, абалактын баласынын колундагы чылбырды жулка тартканын. Ыбырайым биресе биягына, биресе тыягына чыга калып, аябастан камчылап жүргөнүн көрүп отурду. Могу бөтөн адамдар кайда эмнеге алып баратканын, үйүрүнөн, ээсинен ажыратып, эмнеге алып кетип жатышканын түшүнө албай, аба чапчылаган Гүлсарынын көзүн көрүп отурду. Азуулонгон айгыр кишинегенде оозунан чыккан бууну, сапырылган жалын, дирт-дирт этип жылтылдаган соорусун көрүп отурду. Соорусу менен санына Ыбырайымдын камчысынын тагы күдүрөйүп чыга түшкөнүнө чейин көрүп отурду. Жоргонун кыйыктанып, аяк ташташын, ныгыра баскан туяк издерин, дирилдеген күлгүн сары жүнүн ар бир кылына чейин түгөл көрүп отурду Танабай. Аргасы түгөнүп, эрдин кесе тиштеп, ичинен кан өтүп көрүп отурду. Бир маалда башын көтөрсө, тигилер Гүлсарыны жетелеп, тумшуктан бурулуп бараткан экен. Танабай бир бакырып алды да атка камчы салды. «Токто, койсоңчу!» деп Жайдар үйдөн жүгүрүп чыкты. Атырла чаап баратып, көңүлүнө кылт эткен бир ойго Танабай капилеттен аттын башын кекейте тартты. Аялы баягы жигитчилик күндөрдүн өчүн алып жаткан билем. Танабай аттын башын чукул бурду да камчылана чаап жетип келди. Үй оозунан тизгинин тартып, аттан ыргып түштү да сурданып аялына камчы көтөрүп опурулду. Сен эмне бер дедиң я? Деди аялын акырая тиктеп каарды күбөрүп. Сабыр эт, түшүр камчыңды деп Жайдар адатынча байыстуу сүйлөп, эринин ээликкен жинин басты.
Менин сөзүмө бир жолу кулак салып койчу. Гүлсары сенин жеке менчик малың беле, же өзүңдүкүбү? Деги түктүүдөн эмнең бар? Бүт караган бакканыбыз колхоздук эмеспи? Ошону менен күн көрүп жатпайбызбы? Жорго да колхоздуку. Башкарма колхоздун ээси, эмне десе ошо болот. А эгер мурдагыдан күдүктөнүп, мага ачууланып атсаң, анда азыр кетсең да мейли, бара бер. Ал менден артык сулуу экен, жаш экен, жакшы аял. Мен да ага окшоп жесир калмак элем, бирок өзүң аман эсен келдиң. Канча күттүм мен байкуш. Мейли, аны колко кылбайын, бирок 3 балаң бар. Аларды кантесиң? Кийин эмне дейсиң аларга? Алар эмне дейт? Мен эмне дейм аларга? Өзүң бил. Танабай талаага безип кетти. Кечке чейин жылкынын жанынан чыкпады, бирок көңүлү ордуна келбеди. Үйүр жетимсиреп калды, көңүлү да жетимсиреп калды. Жан бирге болуп калган Жорго кумарлуу көңүлүн кошо ала кеткен сейт. Жорго менен баары кошо кетти. Эми дүйнө ээнсиреп коңултак. Күн да башка, асман да башка. Жада калса Танабайдын өзү да башка болуп калгандай. Конушка кашкарайганда келди. Унчугар кеби жок. Түнөрүп үйгө кирди. Кыздары уктап калыптыр. Очокто жетимсиреп от күйүп жатат. Аялы колуна суу куйду, тамак берди. Жебеймин деди Танабай. Уңкуйуп отуруп, анан акырын суранды. Ооз комузуңду алчы. Бозунгендин арманын какчы. Жайдар комузду эриндерине тийгизип, калдыркан ичке тилин сөөмөйү менен кагып өттү. Анан көчмөндөрдүн байыркы муңду күүсү жүрөктү эзип, күүгүмдөгү коңур салкын абаны толкутуп ала жөнөлдү. Ак ботосунан айрылган Бозунгендин арманы. Ээн тала, эрме чөлдө жоголгон ботосун издеп, жер кезген инген. Ботосун издеп, боздогон инген. Таңга мал ээрчитип, талдын башын сындырып, кечке мал ээрчитип, жардын башын кыдыртып жүрө албадым. Ботоюм, деп баратты Бозунген. Тайтаңдатып ойнотуп, таладагы кокону жегизбедим ботоюм. Аягыма коюлуп, эмчегиме сүт толду. Эмизбедим, ботоюм, деп баратты Бозунген. Кайдасың сен, кара көз ботоюм, үн катчы. Ийип барат желиним, сүт коюлуп, сыркырайт. Кайдасың сен, ботоюм, көп какшатпай үн катчы, деп баратты Бозунген. Ийген эмчегинен сүт агып, аягылдай куюлат. Ак ботосун издеген ал ининин ак сүтү. Жайдар ооз комузду жакшы какчу. Танабай аны 5 көкүл кыз кезинде ушул сыйкырлуу өнөр үчүн сүйүп алган. Башы жерге салаңдап, көзүн чылт жуумп уккан Танабай баарын көрүп отурду. Аялынын катаал турмушта ысыкка күйүп, сууга тоңгон колу комуздун назик тилин назик кагып жатканын көрүп отурду. Ак аралаган чачын, көз айланасын, моюнун желелеген бырыштарын көрүп отурду. Ошол бырыштардын ар биринин катмарынан Жайдардын кайра кайткыс күлгөн чагы элес берет. Тал-тал өрүм чаштары далысынан ылдый төгүлгөн кара тору кыз көрүнөт. Кызды жандаган боз бала өзү көрүнөт. Жайдар болсо комузунун күүсүнө кошо термелип, кошо муңканып, кыялында алда кайда жүргөнүн да көзү жумулуу, көкүрөгү ойго Танабай көрүп отурду. Ал баштан кечирген азап кайгысынын жарымысын Жайдар көтөрүп келатканын да көрүп отурду. Аялың жарым өмүрүң деген ошол белем. Биринин кайгы кубанычын бири тең бөлүшүп көтөрүп жүрөр белем. Күндөп издейт Бозунген ак ботосун, түндө издейт Бозунген ак ботосун, зарлап издейт Бозунген. Кайдасың, кара көз ботоюм, эмчегим сыздап сүтү куйрат, аягым ылдый сарыгат ботоюм. Кайдасың, үн катсаңчы, ийген эмчегимен сүт агат, ак ботосун издеген ал эненин ак сүтү. Кыздар болсо кучакташып уктап жатат. Үйдөн сырткары караңгы түн жамынып, уч кыйырсыз талаа жатат тунжурап.
Бул маалда айылдагы ат сарайда атчылардын тынчын алып, Гүлсары туйлап турду. Азынап үн салып турду. Ат сарай деп аталган жылкынын камагына ал биринчи түшкөнү. Бир күнү таңерте үйүрдө жүргөн Гүлсарыны көрүп, Танабай кубанганынан жүрөгү жарыла жаздады. Чылбырдын үзүгү жылуусунан салбырап токулуу жүрөт жоргосу. Гүлсары жаныбарым Гүлсары деп Танабай жоргосуна учуп жетти. Гүлсарынын башында чоочун жүгөн катылуу, үстүндө чоочун ээр токулуу, баарынан да Танабайдын кыжырын келтирген көрпөчөсү болду. Жоргону эркек эмес, кучак көчүк аял минип жүргөнсү. Көрпөчөсү көрпөчө эмес эле, баркыт тыштаган чоң жаздык экен. Төө деп түкүрүнүп жиберди жини келген Танабай. Жоргону камап алып, тиги балесинин баарын сыйрып салмакчы болду эле, Гүлсары ойт берип кача берди. Ал азыр Танабайды тааныр эмес, бейлерге окуранып, имерчиктеп жүрөт. Көптөн көрбөй катуу эңсеп келген айгыр сагынып жүргөн мурунку ээсин байкаса албады. Чылбырды үзүп качкан экенсиң го, жаныбарым жарайсың. Ал сайрандап ал. Мен эч кимге айтпайм, деди ичинен Танабай, анан жылкыны бир ээликтирип алмакчы болду. Артынан куугунчу келгенче Гүлсары кумардан чыга ойноп алсын. Айт деп айгактап Танабай үзөңгүдөн обдула окурук булгалап, жылкыны күтүрөтө кууп жөнөдү. Кулундарын издеп окуранган бейлер бөрт желип, жан жакта ойноок байталдар так секирип баратты. Жалдары көккө сапырылып, куйруктары чубалжыйт. Жашыл раң жабынган жер да кубангандай калың дүбүрткө дүңкүрөйт. Гүлсары силкинип алып, боюн жасап, мойнун дүңкүйтө ийип, үйүрдүн алдына чыкты. Жаңы кошкон айгырды арка кууп таштады дагы, кайра үйүрдүн алдына чыгып, жол баштап, көйрөңдөнүп ойноп баратты. Улам бир тарапка чыгып, үйүрүн кайрып баратты. Сүттүү бейлердин жытына, шыбактуу тала жытына мас болуп, башы айланып, көөдөндөгү жалындуу күчкө дүүлүгүп баратты. Үстүндөгү баркыт жаздык көрпөчөлүү ээр токум менен эки капталын ургулаган салмактуу сары үзөңгү менен иши болбоду. Кечээ гана райондун борборунда мамыга аса байланып, кордугуна чыдабай, суулугун кемирип турганын, көнбөгөн неме жолдон машина өтсө силт этип, үркүп турганын унутту. Андан кийин араккананын алдында саргайып дагы көпкө байланганын, жаңы кожоюну аракканадан бир топ жолдоштору менен арак сасып чыкканын, кожоюну улам сасык кекирип, ээрге араң мингенин да унутту. Андан кайра келаткан баткак жолдо жарышып чапканын, Гүлсары адатынча алдыга ат салбай, жаңы кожоюнун ала качып келатканда, ал неме ээрге жөндөп отура албай, эт салынган каптай лөкүлдөгөнүн, ал айыбын жоргодон чыгарып, башка көзгө чапканын да унутту. Гүлсары азыр анын баарын унутуп, сүт жыттанган бейлердин жытына, ууз жыттанган кулундардын жытына, шыбактуу тала жытына башы айланып, кумарын күчөткөн жалындуу күчкө дүүлүгүп баратты. Артынан кууган куугунчу жакындап келатканын сезбей, дүйнө капар ойноп баратты жаныбар. Танабай жылкыны кайра жайытына кайрып келгенде, айылдан чыккан эки атчы дагы келип жетти. Гүлсарыны кайтадан үйүрдөн бөлүп алып кетти. Бирок жорго көп кечикпей кайта качып келди. Бул жолу жүгөнсүз, ээр токумсуз келди. Түнкүсүн ноктосун башынан шыпырып алып качса керек, коргор. Танабай оболу күлдү да, анан ойлонуп туруп, жоргого укурук салды. Өзү кармап, өзү ноктолоп, өзү айылга коштоп жөнөдү. Жарым жолдон атчылар жолукту. Жоргону аларга тапшырып жатып, Танабай жемилеп алды. Деги кандай жансыңар? Колуңар жокпу? Жабылып жүрүп, башкарманын бир атына көз боло албайсыңар. Бекем байлагыла. Анан Гүлсары үчүнчү рет качып келгенде Танабай чындап ачууланды. Сен кандай акмак малсың? Шуруң кайнагыр. Эмне эле күндө келесиң? Айбан мал деген сенсиңби? Айбан. Деп урушуп жүрдү. Ал окурукту сундуруп, жоргону кубалап. Анан дагы коштоп жөнөдү.
Атчылар менен дагы урушту. Бирок Гүлсарга акыл кирбеди. Көз жазымда калса эле качып келе берди. Атчылардын да, Танабайдын да жанына батты. Ошол күнү Танабай жайыттан кеч кайтып, кеш жаткан. Сактыкка кордук жок деп, жылкыны үйгө жакын ийирип салды да уйкуга кирди. Бирок күнү бою катуу чарчаган неме түйшөлүп уйкусу тынч болбоду. Кайдагы жаман түштөр кирди. Кайра баштан согушта жүргөн сүйт. Же бир кушканада жүргөн сүйт. Тегереги бүт кан, колдору да кан. Түштө кан көргөн жакшылык шаан эмес деп ойлоп да коет уйкусунун ортосунда. Бир жерден колун жууп алсам дейт. Бирок дайынсыз бирөөлөр аны түрткүлөшөт, шылдыңдап күлүшөт, каткырышат, чаңырышат. Танабай, колуңду кан менен жууп атасың. Кан менен? Бу жерде суу жок, суу болбойт. Танабай, бу тегеректин баары кан. Ха-ха-ха-ха. Танабай, Танабай, деп аялы дагы ийининен жулкулдатып жатты. Ойгон Танабай, турчу. Я, эмне? Кулак салчы. Үйүр жакта бир бале болуп жатыры. Айгырлар алышып жатса керек. Гүлсары дагы келгенбейин? Арам өлгүр. Адамга тынчтык бербес болдуго? Мунун бары да бале, жогу да бале. Танабай шаша-буша кийинип үйдөн жүгүрүп чыкты. Окурукту ала коюп, нары жылга тараптан азынашкан дуушту кубалай чуркады. Таң агарып калган кез эле. Жүгүрүп жетип Танабай көргөн көзүнө ишене албай, ишенген соң жаны кейигенге унтуп жиберди. Эки колу кишенделген Гүлсары серең-серең секирип, чарк эмерилет. Азынай албай онтолойт. Үйүргө кошкон жаңы айгыр болсо, биротоло ыйыктап, тизелетип алыптыр. Ага болбой Гүлсары тура калса, тиги айбан капталынан, тушкелди жагынан чыга калып, аркасын сала кош аяктап тээп жүрөт. О, мыкачы ит! Деп бакырган бойдон Танабай жетип барып, жаңы айгырды жон талаштыра укурук менен салып калды. Укурук эки бөлүнүп кетти. Айгыр качып берди. Танабайдын көзүнөн жаш сыгылды. О, шорду, ушу күнгө түштүң беле? Кайсоң бугур сени кишендеп салган? Акмак айбан, ушунча жерден эмнеге сүйрөлүп келдиң? Сиздер Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повестинин 3 бөлүгүн уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова, чыгарманын уландысы кийинки чыгарылыштарда.